Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун Жогорку кеңештин комитети жактырды. УКМКнын СИЗОсунда абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев соттук психиатриялык экспертизадан өтүүдөн баш тартты. Коопсуз шаардын камераларынын бирине жасалма номурду тагып жүргөн унаанын айдоочусу такталды. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусун жактырып, жалпы жыйынга алып чыгууну колдоду. Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтык Шайназаров баары калыс иликтенгендигин белгиледи. Парламенттин тийиштүү комитетинде комиссиянын корутундусу боюнча суроо берилген жок. Койташ айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусу даяр болду. Комиссиянын корутундусунун долбооруна комиссиянын мүчөлөрү Клара Сооронкулова жана Жаркынбек Касымбеков каршы добуш берген. Алар муну Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча операциянын башында турган күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин жоопкерчилиги каралбай калгандыгы менен түшүндүрүшкөн. Койташтагы окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия 29 августта түзүлгөн. Анын курамына вице-премьер Жеңиш Разаков баш болгон өкмөт өкүлдөрү, парламенттин бир нече депутаттары, коомдук ишмерлер жана жарандык коомдун өкүлдөрү кирген. Комиссия 2 ай бою иш алып барды. Анын жүрүшүндө окуяга күбө болгондор, тиешелүү органдардын өкүлдөрү маалымат берип, Койташ айылынын тургундары менен жолуккан. Мындан сырткары комиссия мүчөлөрү мурдагы президентти кармоо маалындагы башаламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин материалдары, анын ичинде жашыруун маалыматтар менен таанышкан. Комиссия ишин жүргүзүп жатканда эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери нааразылыгын билдирип чыгышкан. Алар комиссия бир тараптуу чечим чыгарат деп жүйө кылышкан. Жогорку кеңештин депутаттары Асель Кодураңова жана Ирина Карамушкина соттук психиатриялык экспертизадан өтүштү. Бул тууралуу Азаттыкка Кодураңова кабарлады. Эл өкүлүнүн айтымында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев соттук психиатриялык экспертизадан өтүүдөн баш тарткан. 9 декабрда Ички иштер министрлиги мыйзамга ылайык оор жана өзгөчө оор кылмышка байланыштуу шектүүлөр ушундай экспертизадан өтүшү зарыл экендигин маалымдаган. Министрлик 2019 жылдын 12 ноябрында оор жана өзгөчө оор беренелер боюнча шек сыналып жаткандыгы жөнүндө маалымдалгандыгына байланыштуу жазык процессуалдык кодекстин 171 беренесинен экспертизаны дайындоонун негиздеринин негизинде 16 шектүүгө карата. Анын ичинде Алмазбек Атамбаевга дагы соттук психиатриялык экспертиза дайындоо жөнүндө токтом чыгарылып, саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык психикалык саламаттык борборуна аткаруу үчүн жөнөтүлдү деген кайрылуу тараткан. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Койташ айылында барымтага алуу жана жапырт башаламандык фактылары боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүп жатат. 9 декабрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Жозеп Боррелл менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Тараптар Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын Евро биримдик менен кызматташтыгын талкуулашты. Евро биримдиктин өкүлү өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформаларды жүзөгө ашырууда Кыргызстанга колдоо көрсөтүүнү улантууга даярдыгын билдирди. Боррелл 2020 жылы Кыргызстан Евро биримдик жана Борбор Азиянын экономикалык кызматташтыгы боюнча биринчи форум өткөрүү ниетин кубаттады. Учурда тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Брюссельде жүрөт. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болушу мүмкүнделген коопсуз шаардын камерасына түшүп калган 578 ACD номуру тагылган Mercedes-Benz унаасынын ээси табылды. Ал номур тагылган бардык унаалар бир гана кишиге таандык болгон. Ал эми номур тууралуу айтсак, кармалган жаран аны унаа базарынан ары Военно Антоновкадан таап алгандыгын айтууда.
Бұл туралы жол кыймылын көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Сарыкулов билдирди. Жасалма номерди унаасына тагып жүргөн адам күнөөсүн мойнуна алып, кызматташууга даяр делет. Ал эми депутат Улукбек Орманов бизде жасалма номер менен орган кызматкерлери же ири чиновниктер гана жүрө алат дейт. Ал эми кармалган адамдын укук коргоо органдарында иштерин же иштебесин айтышкан жок. Ал арада Twitter социалдык тармагынын колдонуучусу 01 KJ 578 ACD номер менен жүргөн Мерседестин айдоочусу Чүй прокуратурасынын Нурбек Болот аттуу кызматкер экендигин жазды. Маалыматка кошумча, жыл башынан бери коопсуз шаар камерасына жасалма номерлуу унаа менен жүргөн 804 факты катталган. 10 декабрда жогорку сотто мурдагы башкы прокурор Аида Саляновага лицензия боюнча козголгон кылмыш иши жаңы жагдайлар менен каралууда. Аида Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда, мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. Бишкектин Ленин райондук соту аны 2017 жылы 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал 3-төгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Бүгүнкү жаңы жагдайлар менен карала турган соттук иш 12 декабрь күнү саат 14:00-дө улантылат. Ал эми мурдагы башкы прокурор Аида Салянова менин ишиме бүгүн чекит коюлушу керек деген пикирин билдирди. Эми барыңыздар жакшы билесиздер, мына 16 жылы иш козголду. Ошо 16 жылдан кийин 2 жылдай бийлик аябай убара болду. Тергөөдө дагы, сотто дагы эч бир кенедей зыянды дагы далилдей алган жок да. Анан ошо кенедей зыянды далилдей албай туруп, эми бүгүн болсо олуттуу зыян жөнүндө маселе турат да. Ошо кенедей зыян таппагандан кийин сөзсүз түрдө олуттуу да зыян жок. Ошон үчүн биринчиден ЖАМК бул жаза аткаруу мамлекеттик кызматы, анан экинчи жагынан менин адвокатым кайрылган жогорку сотко Салянованын иши декриминализация болуш керек деп. То есть бул мен адвокатымдын гана позициясы эмес, бул деген мамлекеттик органдын дагы жаза аткаруу кызматынын дагы позициясы да аткарылышы керек деп. Бүгүн деле уктуңуздар болуш керек, 100дөн ашык юристтер, анын ичинде көптөгөн кандидат юридических наук, доктор науктар, белгилүү адвокаттар кайрылды жогорку сотко. Салянованын ишинде кылмыштын курамы жок. Статья, ошол статья, Салянова коюлган статья, бул декриминализация болуш керек. Кылмыш иши жабылышы керек, Салянова акталышы керек деген ушундай мазмунда жогорку сотко кат жолдошту. Бүгүн мен ойлойм чечим чыгат деп ойлойм. Анткени бүгүн адвокатымдын гана сөзү калган. Анан мен соттордон бир 3-4 мүнөттүк убакыт мага бериңиздер. Мен адвокат сүйлөп бүткөндөн кийин сөзүмдү жыйынтыктайм деп сурангам. Ошон үчүн мен ойлойм бүгүн чечим чыгышы керек. Аида Саляновага козголгон иш, негизсиз козголгон иш, бул абсурд десек дагы болот. Аида Салянова өзүнүн мыйзамда көргөзүлгөн милдетин аткарды. Мыйзамда эмне көргөзүлгөн? Эгер аракеттеги иштеп жаткан адвокат мамлекет кызматына барса, ал адвокаттык иш мөөнөтүн токтотот. Убактылуу токтотот. Мамлекеттик иштен кеткенден кийин ал кайра лицензиясын алып адвокат болуп иштегенге укугу бар деп айтылган. Эч башка шарт жок. Елисеев мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин юстиция министрлигинен мен адвокат болуп иштей берейин деген катын түзүттү. Ошого ылайык анын адвокаттык лицензиясы болгону жандандырылган. Эми ага аны соттойм дегени бул болбогон иш. Кылмыш деп койсо дагы. Эмне үчүн бул иштин заказчысы Атамбаев болгон дейбиз. Атамбаевдин кеткенине 2 жыл болду. Эмне үчүн бул иш созулуп жүрөт, мен үчүн түшүнүксүз. Бүгүнкү сот кылмыш составы, кылмыш окуясы болбогондугу үчүн бул ишти кыскартыш керек.
Россиядағы жол қырсығынан қырғызстандық жаран қаза болды. Россиядағы жол транспорт қырсығының кесепетінен қырғызстандық жаран қаза болды. Бұл туралы марқұмдың жақын достары білдірешті. Алардың айтымында қырсық 7 декабрда Смоленск облысындағы Уна жолда болған. Айдоочу 1970 жылы туылған Мырза Доботов Тула шаарын көздөй бара жатқан. Ал үй бүлесіменен Смоленск облысында жашачу, бирок Тула шаарында иштечү. Қырсық болған күні Kia Rio үлгісіндегі унаасыменен үйінен Тула шаарына жөнөгөн. Ал алдындағы унаадан ашып өтүүгө аракет кылган учурда оң тарабындағы унаага тийип, карама каршы тилкеде келе жаткан оор жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Тез жардам кызматы келгиче каза болуп калыптыр. Унаада өзеле болгон. Ал ишкерлик менен алектенчү дешти маркумдун достору. Мырза Доботов 3 уул, 1 кыздын атасы болчу. Ал Кыргызстандагы телеканалдарда оператор, алып баруучу, башкы редактор болуп иштеген. Жалбырак ТВнын эмгек жамааты Мырза Доботовдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Токтогулда 10 000 сом төлөп турушуңар керек. Эгерде макул болбосоңор, силерди ушул жолдон эле жок кылабыз деп акча талап кылган шектүү 3 жигит кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынын маалымат кызматы билдирди. 6 декабрь күнү Токтогул райондук милициясына Чүй облусунун тургуну 1997 жылы туулган жаран арыз менен кайрылып, ошол эле күнү саат 16:30 чамасында Токтогул районунун Жаңы жол айылында досу менен көмүр сатып келген учурда аларга бейтааныш болгон Азият улутундагы 25-30 жаштар чамасындагы балдар өздөрүн Дастан, Адилет жана Эрнис деп тааныштырышып, биз Токтогул району боюнча Апшактын атынан шайланганбыз. Ушул жерде көмүр менен иштегендердин бардыгы бизге отметка берет. Эгерде жолдо жаман бир кырсык болбосун десеңер, анда силер дагы 10 000 сом төлөп турушуңар керек. Эгерде макул болбосоңор, силерди ушул жолдон эле жок кылабыз деп коркутушуп, акча талап кылышкандыгын билдиришкен. Факты боюнча опузалап акча талап кылуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде кылмышка шектүү катары кылмыштуу чөйрөнү колдоп жүргөн Токтогул районунун тургундары, мурда каракчылык фактысы менен соттолгон 95-жылкы, мурда бейбаштык беренеси менен соттолгон 1987 жылкы жана 1986 жылкы балдар кармалышып, убактылуу кармоочу жайга 2 айга камакка алынышты. Учурда шектүүлөрдүн башка кылмыш иштерине тиешеси бар жогу такталып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Өзбекстандын жараны Кыргызстандын паспорты менен кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Манас аэропорт көзөмөл өткөрмө жайында Өзбекстандын жараны Кыргызстандын жасалма паспорты менен учуп келгени белгилүү болду. Анын паспорты 2004 жылкы үлгүдөгү идентификациялык карта. Ал Новосибирск-Бишкек багыты боюнча Кыргызстанга учуп келген. 22 жаштагы өзбекстандык жаран 22 жаштагы кыргыз жаранына таандык паспортты көрсөткөн. Документ шек жараткандыктан атайын текшерүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында жасалма экендиги аныкталды деп жазылат маалыматта. Анын жанында Өзбекстандан алган айдоочулук күбөлүгү дагы болгон. Кыргызстанга кирүү үчүн жасалма паспорт колдонгондугун мойнуна алган соң УКМКнын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Билим берүү жана илим министрлиги президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусундагы жаңы жылдык балатага 1 881 050 сом коротот. Министрлик иш-чараны өткөрүү жана уюштуруу боюнча кызматка тендер өткөрдү. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталы жазды. Майрамдык иш-чара 24 декабрдан 27 декабрга чейин уюштурулат. Жаңы жылдык балатыны уюштурууга 2 компания арыз берген. Нурсултан Аттукуров өзүнүн кызматын 1 881 050 сомго баалаган. Бекс жана компания жоопкерчилиги чектелген коому 1 686 209 сом. Жеңүүчү аталганы филармониянын 1-2 кабаттагы холдун чоң концерттик залын жана балатыны жасалгалайт. Мындан тышкары балдар үчүн жаңы жылдык белектер, жумшак оюнчуктарды алып бериши керек. Ошондой эле сынактарды уюштуруп, балдар үчүн жаңы жылдык оюн-зоок программасын өткөрөт. Мунун катарында 3D мультфильм көрсөтүү, сүрөтчүлөрдү жалдоо, автобустарды камдоо, буклет даярдоо сыяктуу тапшырмалар алардын мойнуна жүктөлөт.
Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.